Бұл арада Қырғызстандың премьер-министрі Сооронбай Жээнбеков елеген қызматынан кетерін жариялады. Бұл туралы ал Борбордук шайлоо комиссиясына президенттікке расмий талапкер қатары қатталғандан кейін журналистерге білдірді. Ал президенттік шайлоого КСДП партиясының атынан бирдиктүү талапкер қатары көрсөтүлгөн. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчылыктан кетип жаткан Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алды. Бош райком төрайымы Нуржан Шайлдабекованын колунан талапкер деген күбөлүктү алып жатып, ал өлкөдө адилеттүү таза шайлоо өткөрүүнү шарт түзүлгөнүн айтты. Жээнбеков 46 000 кол топтоп, тил сынагынан 94,6 упай алган. Премьер-министр катары бүгүн акыркы жолу өкмөттүн жыйынында Сооронбай Жээнбеков ичкидин өңүмү 6%дан жогору өскөнүн айтты жана элге жакын иштегенин белгиледи. Жеңишке ишенбей туруп, мен бул шайлоого барбайт болчумун. Жеңишке ишенген үчүн шайлоого кетип атам. Буюрса, мага ишенген мени колдогон бекемдештердин ишеничин акташ үчүн мен толук бардык мүмкүнчүлүгүмдү күч-аракетимди жумшайм. БШК буга чейин Темир Сариевди жана Өмүрбек Бабановду каттоого алган. Эми мыйзамга ылайык министрлер кабинети толугу менен жаңы өкмөт шайланганча милдеттерин аткарат. Ал эми премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалай Абулгазиев аткарат. Айрым маалыматтарга ылайык, жакын арада парламент кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөттү дайындайт. Өкмөт башчылыкка президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаков көрсөтүүлөр айтылууда. Бул арада президенттик кызматка талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тестирлөөдөн жетиштүү балл топтой албай калган 2 талапкер кайрадан сынак тапшырышты.